Кетейин Абжо. Өйдө да пешеход бар, пешеходдон өтпөс. Шашылыш болуп, жол тыгынын кылып атпайсызбы? Инкассатор болобу? Кандай машина болбосун мыйзам баарына бирдей. Азыр булар бул жака койгону мыйзамсыз. Туган бул жер аялдамада. Коомдук транспортко азыр тоскоолдук бересиздер киргенгечи. Сиздер банкка кирсеңиздер дагы өйдөрөөк алып барып алып, положен жака коюп киресиздер, Бул жерге аялдама койбоңуздар. Проезжий частьта машина турат. Бул аварийный ситуацияны азыр кылды да, жаратты. Аварийный ситуацияны жаратты дагы. Бул менин оюмча, могу фит туура келип туруп, бул жерден өзүнүн тилкеси менен келип атып, жолго чыга койду деп ойлойм. Азыр өзлөрүнөн да сурайбыз. Чыга койгондо бул бусик сүзүп алды. Эми бунун ичинде канчалаган адам бар азыр? Элим дал ушундай иретсиз жерге кадам таштайт. Ал каланын жол кыймылын жөнгө салууга бел байлаган жалгыз активист. Эреже бузган айдоочулар бул учурда үн сигналын берип каршылыгын көрсөткүсү келет. Бирок аны бул аракет токтотпойт. Менен кошо иш алып барышат алар дагычы. Бесплатно, бекер. Бизге эч ким акча бербейт. Жөн эле өзүбүздүн ыктыярыбыз менен ушинтип чыгып, шаарга колубуздан келишинче салым кошуп атабыз. Айдоочулар өтө ыраазы болуп атышат. Секен аста үйрөнүп атабыз, өзгөрүүлөр болуп атат. Жүргүнчүлөр өтө коркчу. Четин карайт, ал жагын карайт, эч ким кое бербей коет. Азыр жылыш чоң. Азыр пешеходдун үстүндө турдукпу, унаа сразу токтойт. Көпчүлүк унаа токтойт. Эми 100% эмес го. Эми бир 70-80% унаа айдоочулар токтойт. Тартип орнотуу үчүн бийликтин буйругу же катуу жаза гана жетишсиз деп эсептейт. Эң башкысы жарандардын аң сезимин ойготуу аракети. Ал жарандардын баары бир тартип болбойт деген ишенимин өзүнүн иши менен жокко чыгарган. Учурда анын социалдык тармактарда миллиондогон колдоолору жана көрүүлөрү бар. Өзүңүздөр көргөндөй могу жолдо сонун болуп калды. 3 тилкелүү, 4 тилкелүү болуп жолдор өтө өзгөрүүлөр бар. Жолдорду сонун кылып койду. Бирок жол тыгыны болуп эле атат. Эмнеге? Элде түшүнүк жок. Жана жолдо жүрүүнүн маданияты жок биздечи. Андай карап көрсөк. Активист бул кадамы менен эле токтоп калгысы келбейт. Шаар бийлигинин колдоо болсо, миңдеген жаштарды өз катарына кошулууга чакырат. Эгерде мэрия тараптан мага колдоо болсо, өтө көп өзгөрүүлөрдү кылабыз. Бизде жаштар комитети бар. Чыксын менен ошол жаштар комитети. Чыгып, эл менен сүйлөшүп жүрсүн, өзгөрүүлөрдү киргизели, КАИ кызматкерлери менен бирге рейдтик иш-чараларды кылайлы. Эгерде канча көп болсок, өзгөрүүлөр ошончо тез дагы болот. Элдерге да тез түшүнүк киргизебиз. Илим бүгүнкү коомдун карманы. Анткени жеке кызыкчылыктан шаар тартибин жогору койгон активист. Ал чакан ишкерлиги менен биргеле келечекте коопсуз жана тартиптүү шаарды түзгүсү келет. Социалдык тармактан колдоп тура беребиз. Ишиңизди улантып. Чоң рахмат. Бай айтат го, коомду өзгөртүш үчүн өзүндү өзгөрт деп. Секин баары өзгөрөт. Баарыбыз өзүбүздөн баштасак, астын секин өнүп кетебиз буюрса. Мейлиңиздер. Ак жол. Абдумалик Базарбаев, Эркин Бакиров, Ош ТВ. Бирден чыгып турасыз. Биз күндүгө чыгабыз ушинтип. Мен өзүм эле эмес, биздин команда бар. Мен менен кошо бир 10 чакты жарандык активисттер бар. Мен в основном ал келечек, Ош району, анан кийин могу областной больница ошол жерлерге чыгам. Анан башка жигиттер бар, активисттер. Алар базарга, могу Араванский тарап, Западный тараптарга чыгат. Ушинтип жолго чыгып, адамдарга үйрөтүп турабыз. Биздикилер эми мындай да жалпак тил менен сүйлөп кетейин, кап этпейсиздер. Элементарно могу жолдон өтүштү да билбейт да, могу оператор көрсөтүп койсоңуз, моке. Көрдүңүздөр, ушинтип өтүп кетип атат. Анан наркыл жерден айдоочу азыр сүзүп кетсе, ошол виноват болот. Биздин пешеход могу өйдөрөккө кичине басса, 100 метр пешеходный переход бар. Астырака түшсө, ал жерде дагы зебра бар, пешеходный переход. Ушундай элементарный нерселерди билбейбиз. Алипени эми үйрөнүп атабыз да могу. Аялдамага туруш боюнча могу. Көрдүңүздөрбү? Сиз бул жака бир түшүндүрүп койсоңуз болобу азыр? Макул. Ой, айланып кетейин Абжо. Өйдө да пешеход бар, пешеходдон өтпөс. Шашылыш болуп, жол тыгынын кылып атпайсызбы? Биздикилер элементарно аялдамага турушту деле билбейбиз. Карасаңыздар, ар бир нерсенин өзүнүн эрежеси болот. Аялдамага туруштун эрежеси, могу жолдо жүрүүнүн эрежеси. Ошолорду секин үйрөтүп жүрөбүз, колдон келишинче. Жылыш бар. Жылыш. Канча убакыт болуп калды ушуга?
Адашпасам, октябрь айына аягынан баштап чыга баштадык. Ушинтип сүйлөшүп, ушундай кылайлы, келгиле деп чыга баштадык. Жылыш өтө чоң. Мурда өзүңүздөр билгениңиздердей аялдамалардын ичине коюп алчу. Унааларын аялдаманын ичине таштап кетип калчу. Анан коомдук транспорт аялдамага кире албайт эле. Азыр ошолорду дүйрөп атабыз. Азыр могу машина келди ата. Тартсаңыз, бул инкассатор болобу, кандай машина болбосун мыйзам баарына бирдей. Азыр булар бул жака койгону мыйзамсыз. Бул жака койбош керек. Азыр мен барып айтайын. Assalamu alaikum. Туган, бул жер аялдамада. Коомдук транспортко азыр тоскоолдук бересиздер киргенgeç. Сиздер банкка кирсеңиздер дагы өйдөрөөк алып барып алып, положен жака коюп киресиздер, бул жерге аялдамага койбоңуздар. Азыр мындай да, аялдамага ушул унаасын таштап кеткенде, коомдук транспорт артынан келип такалып калат болчу. Азыр бул аялдама пустой турат. Автобус, троллейбус, мондай бусиктер келет, кеңири аялдамага 2-3 машина турат. Ошондо арттагы 2 тилкеси бош болот, башка келген унааларга тоскоолдук бербей калат. Ар бирибиз өзүбүздөн башташыбыз керек жолдо жүргөндүчү. Ар бирибиз мыйзамды так сактап, ПДДны так аткарып жүрсөк, жолдо тыгын болбойт. Ошол сиздин практикада да октябрдан берки убактан бери айдоочулар болобу, жүргүнчүлөр болобу, канчалык конфликттер болду, анан түшүнүү кандай болду, кабыл алуу кандай болду? Конфликттер өтө деле көп эмес, саналуу эле. Бир 100%дын бир 2-3% болбосо эле, ата конфликт аз элге өтө жакшы кабыл алып атат, жагып атат. Эми сиз өзүңүз унаа минип жүрсөңүз билсеңиз керек. Эми баарыбыз азыр унаа минип жүргөндө нервбиз да. Чынын айтканда мындай морально, үйгө келгенде морально мындай чарчап, моралдык жактан чарчап, үйгө мынтип чарчап киребиз да, жолдо нерв болуп, сөгүп, эми слишком Бангладеш болуп кеткен да, мындай жалпак тилде айткандачы. Азыр мына жерди карасаңыздар, азыр могу Айта бериңиз. процесс менен аялдамага кирип аласыздар, а? Эже. Ой, абжа, аялдамага кирип алыңыз. Мынакей, аялдамага кирди. Троллейбустар, могу коомдук транспорт, карап туруңуз. Көрдүңүзбү? Аялдама жакын кирди. Эми кеңири чыгып түшөт. Жана бизде жаш балдар, окуучулар жолдо чуркап жүрөт, билесизби? Өзүңүз билген. Эмнеге? Потому что могу коомдук транспорт аялдамага кире албагандыктан жолго токтоп жүрүшкөн. Ошон үчүн айла жок, алар деле чуркап чыгышат. Азыр мына алдыбызда ана такси коюп койду унасын. Ошол такси жок болгондо бул жерге 3 автобус батат болчу. Кеңири батмак. Азыр ошо коюп алды, көрдүңүзбү? Ушундай акыбал болуп жатат. Аялдамага кирип алыңыздар, а? Мол ава чыгып алды, чуркап. Бирок коомдук транспорт аялдамага кирет. Карап турсаңыз, ошентип чуркап чыккандын деле кереги жок. Баардык коомдук транспорт, автобус, бусик, троллейбустардын баары өзү аялдамага кирет. Могул деле азыр турганы мыйзамсыз бул жердечи. Эмнеге? Ар бир аялдамадан 15 метр до, 15 метр послеге унааны койгону мыйзам жол бербейт. Бул нарушение. ГАИ кызматкерлери 3000 сом протокол жазып берет. Кандай Социалдык тармактан дагы кандай колдоо бар сизге? Мындай көрүмдүүлүктөр кандай болуп атат, Социалдык тармактан өтө жакшы. Эми бир видео мындай минимальный эсепке алганда 100 миңден өтө башталат. А так, жана охват деп коет го, охват ушул 5 айдын ичинде бир 50 миллиондой болду охватымчы. Анан 5 айда 0дон баштадым, азыр бир 33 миң, 34 миң подписчик болуп калды. Живой подписчик 34 миң живой подписчик. Анда деле только Ош шаарынын тургундары. 90% көрүүчүлөрүм Ош шаарынан болот. Анан 5% Кара Суу, 5% могу Ноокат өзгөн болуп кетет. Калган основной көрүүчүлөрүм ушул Ош шаарынан да. Байке, сиз менен кошо чыгайлы. Биз да редкий иш-чараларга катышайлы. Биз да унааларды алдырайлы депчи. Неме кылып койбойлу? Көрдүңүздөрбү? ДТП. Ушуга окшогон көрүнүш өтө көп да. Эмнеге ДТП? Карасаңыздар, могу инкассация машинасы коюп алды жолго. Унаасынчы. Унасын коюп алды, могу проезжий частьта машина турат. Бул аварийный ситуацияны азыр кылды да, жаратты. Аварийный ситуацияны жаратты дагы. Могу менин оюмча, фит тура келип туруп, бул жерден өзүнүн тилкеси менен келип атып, жолго чыга койду.
деп ойлойм. Азыр өздөрүнөн да сурайбыз. Чыга койгондо бул бусик сүзүп алды. Эми бунун ичинде канчалаган адам бар азыр? Булардын өмүрү. Булардын өмүрүнө ким жооп берет? Секин ушуга окшогон нерселерди, түшүнүктөрдү элге киргизишибиз керек. Жана жол маданияты бизде жок да. Вообще жол маданияты жок. Жол маданияты жок да, мына көрдүңүздөрбү? Ассаламу алейкум. Бой берип түштөгөн айда уйуптуна кайра бой бердим. Могу инкассация машина сизге мешать этти, туурабы? Эмне проезжий частька таштап койду. Ошону бекер кое бердиңиз да, ошого протокол жазып беришиңиз керек элес. Аварийный ситуацияны кылып, бул байкеде алдында туруп калды ал машина, анан чыга коюп атпайбы? Көрдүңүздөр, кичинекей нерседен ушундай чоң балейлер болот да биздечи өзүчү. Бардык негизи. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы, жүрөсүзбү? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Эмне баштаган? Жүрөбүз. Бул неме Асан байке жөнүндө да алып коюңуз. Бул Асан байке да биздин волонтерлордун арасында өтө көп иштерди алып барат. Асан байке. Силер өзүнчө кантип чогулуп турасыздар да? Биз мондой эле соц тармактардан сүйлөшөбүз, WhatsApp'тан сүйлөшөбүз. Асан байке да өзүнүн өтө чоң салымын кошкон бул жол маселеси боюнча. Sen uşundan beri kuruyor atmazsın. O Turgan Çener'in arkası tutup Turgan. Boyu öğrenci ayda. Boyu ayda. Sürekli arkasından geldim. Onda boyu oynasak Алдында жана инкассация машинасы коюп алды да болчу кеч. Arkasından geldim. Өзү бул Акыркы бир 2 жылга салыштырмалуу жылыш барбы? Негизи эле элементарно ушул баягы жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жайдан жүргүнчүлөрдүн өткөнү боюнча. ооба, жылыш өтө чоң. Мурда өзүңүздөр билгендей, могу зебрадан өтүп атканда жүргүнчүлөр өтө коркчу. Четин карайт, ал жагын карайт, эч ким кое бербей коет. Азыр жылыш чоң. Азыр пешеходдун үстүндө турдукпу, унаа сразу токтойт. Көпчүлүк унаа токтойт. Эми 100% эмес го, эми бир 70-80% унаа айдоочулар токтойт. Жылыш бар. Дагы бир неме тиги коопсуз камера, коопсуз шаар долбоор иштеп атат. Айып пул төлөө, элементарно биздикилер коопсуздук курун тагып атышат. Ошо коопсуздук куруу менен менин оюмча коопсуздук куруу менен могу скоростко жакшы пайдасы тийди анын. Бирок деген жери бар. Могу караңыздар. Мен сизге элементарно эле көрсөтүп коеюн. 327 белгиси турабы? Бул белгинин астында унааңыздарды койгону жана токтоткону болбойт деген. Астында камеранын знагы турат. Эгерде токтотсоңуздар, камера сүрөткө тартып штраф салат. Азыр көрдүңүздөр, могу маршрутка бусик жылып кетти. Бул жерде турду. Буга айып пул салынды. Эми салындыбы, салынбадыбы билбейбиз. Салынып эле атат дейт, бирок унаалар токтотот ушул жерде. Постоянно өзүңүздөр мен силерге 1-2 видеосун жөнөтүп коем, көрөсүздөр. Бул жерге токтотуп ала беришет. Бир айтып коеюн, кап этпеңиздер, очки кийип отурганыма неме деп. Айтып коесуз, ачып баштай берсеңиз болот. Туугандар, могу очки кийип отурганыма кап этпеңиздер. Көзүм кызарып кетиптир, өтө кызарып, күнгө аллергия болуп, ошон үчүн азыр очки менен жүрөм. Негизи эле ошол дагы катарыңыз азыр ыктыярчылардын катары канчалык сизде? Ой, азыр желающийлер өтө көп. Бир 100 чакты чыгат, эске чакырсамчы бир жака, бул жака келип бериңиздер, мына жакта мындай рейд кылабыз или элементарно мусор алыш керек, или могул жерде мына жылдырыш керек десем 100дөн ашык ыктыярчы келет. Бирок штатта болсо 10 чакты жарандык активист бар. Менен кошо иш алып барышат алар дагычы. Бесплатно, бекер. Бизге эч ким акча бербейт. Жөн эле өзүбүздүн ыктыярыбыз менен ушинтип чыгып, шаарга колубуздан келишинче салым кошуп атабыз. Айдоочулар өтө ыраазы болуп атышат. Секен аста үйрөнүп атабыз, өзгөрүүлөр болуп атат. Ошо. Негизи идея кантип жаралып калды да? Эмне үчүн именно ошол бир мындай тыйын төлөнбөгөн эми азыркы учурда баардыгыбыз өзүбүздүн кылчыгыбызды ойлойбуз. Сиз деген бир тыйын төлөнбөгөн, наоборот, тескерисинче сиз өзүңүз расход кылып атасыз. Кандай идея эмне үчүн келип калды да? Идея могу жолдо жүрүп өтө кыйналам, чындапчы. Мен атам деле үйгө келип алып айтат: "Багам, жаңы машинаны айдабай эле коеюн, мен эски машинаны эле айдап жүрө берейин" деп. Неге десем,
жол өтө кооптуу дейт да. Бирөө ал жактан чыга коет, подрезать эте коет, жана двойной сплошнойдон бурула коет. Анан моралдуу чарчап атам дейт да магачы. Анан кийин өзүм да монтип байкап көрсөм, Москвада Сопкам деген организация бар эле бир жылдарычы. Алар барып туруп, эгерде унаңыздарды туура эмес жерге коюп койсоңуздар, жанагындай айнекке наклейка жабыштырып коюшат болчу. Мне наплевать на все, я хам депчи. Анан кийин мен дагы ойлонуп, ошондой кылайын деп туруп, кыргызчасын бир чыгардык. Мен жапайы айдоочумун, мен унаамы калган жерге таштап кетем деген наклейканы жабыштырып, 1-2 унага ошентип жабыштырып көрдүк. Анан кийин алар жанагындай арыз жазып, караса болбойт экен да андайчы. Биринчи өзүм деле билгем бирок. Анан кийин штраф төлөп, жана сотторго чуркагандан көрө хотя бы ушинтип элдерге түшүндүрүп, хотя бы ушинтип айтып жүрөлү деп кылып жүрөбүз. Өзү эң жакшысы ошондой эле кылган жакшы эле өзүчү. Элестетсеңиз, бирөөлөрдүн айнектерине жабыштырып кетип калабыз, анан ойлойт да, мына айдоочу жапай экен, мыйзамды сактабайт экен депчи. Анан шаар бийлигине кандай сунушуңуз бар? Шаар башчысына? Шаар башчысына сунуштарым өтө көп. Если мындай карап көрсөкчү, бул жол тыгыны бул өтө глобалдуу маселе да. Айдоочулар, машина, унаалар өтө көбөйүп атат жылдан жылга. Азыр биздин Ош шаарында эле официалдуу түрдө бир 150 миңден ашык унаа бар. Ар жылы бир 10 миң, 15 миңден иши кошулуп атат. Өзүңүздөр көргөндөй могу жолдо сонун болуп калды. 3 тилкелүү, 4 тилкелүү болуп жолдор өтө өзгөрүүлөр бар. Жолдорду сонун кылып койду. Бирок жол тыгыны болуп эле атат. Эмнеге? Элде түшүнүк жок. Жана жолдо жүрүүнүн маданияты жок биздечи. Мындай карап көрсөк. Эми ачуучундук деп коет, бизде 2021ге чейин айдоочулардын көпчүлүгү правасын сатып эле алган. Ошон үчүн элементарно могу главная дорога, анан 3.27, 3.28 деген белгилерди да билбейт да. Биз өзүбүз тест да кылып чыкканбыз. Айдоочулардан алып, бул кандай жол белги десек, 90% айдоочулар элементарный жол белгилерди билбейт да. Азыр эгерде мэрия тараптан мага колдоо болсо, өтө көп өзгөрүүлөрдү кылабыз. Бизде жаштар комитети бар. Чыксын менен ошол жаштар комитети. Чыгып, эл менен сүйлөшүп жүрсүн, өзгөрүүлөрдү киргизели, КАИ кызматкерлери менен бирге рейдтик иш-чараларды кылайлы. Адам постоянно керек өзүчү чыкканы. Эгерде канча көп болсок, өзгөрүүлөр ошончо тез дагы болот. Өзгөрүүлөр сразу болду. Мен айткан жерлерге знак коюлду. Жана башаламан соодалар алынды тротуардагыларчы. Ошону жылыш болуп атат аста-секин. Жылыш болду, ошондо кашкашта койгон. Жагайыңызга түшкөндө бардык. Кайра ошондой болуп калды. Кара тек коюш керек. Болдук. Буюрса өтөбүз. Эртең бүрсүгүн эле өтөм, Кудай кааласа. Майли болуп турат. Макул. Мейлиңиз? Мейли сиздер дагы. Ак жол сиздерге да. Сизди социалдык тармактан колдоп тура беребиз. Ишиңизди уланта Чоң беребиз. рахмат. Бай айтат го, коомду өзгөртүш үчүн өзүңдү өзгөрт деп. Секин баары өзгөрөт. Баарыбыз өзүбүздөн баштасак, аста-секин өнүп кетебиз буюрса. Мейлиңиздер. Ак жол.